Ромашка байыркы дары чөптөрдүн бири. АКШнын улуттук саламаттык сактоо институтунун алдындагы ден соолук борборунун маалыматы боюнча, бул өсүмдүк медицина боюнча эски китептерде эскерилет. Байыркы Египетте, байыркы Грецияда жана байыркы Римде ромашка таасирдүү дары катары пайдаланган. Ромашканын эң көп таралган эки түрү бар: Германиянын ромашкасы жана Рим ромашкасы. Дарылык касиети: ромашка гүлдөрү 1-2% эфир майларынан турат. Анын ичинде альфа-бисаболол жана А-бисаболол, А жана В оксидеттери жана матрицин камтылган. Ал организмде сезгенүүгө каршы касиетке ээ камазоленге жана башка флавоноидтерге айланат. Ыктыярчылар жүргүзгөн изилдөөдө флавоноидтер жана ромашканын эфир майлары теринин эң терең катмарына сиңип, өсүмдүктү сезгенүүгө каршы каражат катары колдонууга ылайыктуу кылып жасашкан. Ромашканын сезгенүүгө каршы касиеттеринин бири простагландин синтезинин басаңдашы. Бул сезгенүү процессинде алдыңкы ролду ойногон кошулма. Сасык тумоого каршы дары. Бир катар илемий изилдөөлөргө ылайык, ромашка экстракттарынын буусунда дем алууга суук тийгенде жардам берет. Бирок бул жыйынтыктарды тастыктоо үчүн дагы бир топ изилдөөлөр талап кылынат. Тамак сиңирүү системасынын ооруларында жардам берет. Ромашка салттуу түрдө тамак сиңирүү тутумунун көптөгөн ооруларына, анын ичинде ичеги карынга, ар кандай ыңгайсыздыкка жана метеоризмге колдонулат. Ромашка организмдеги газдарды кетирүүдө өзгөчө пайдалуу. Ал ашказанды тынчтандырып, тамакты ичеги карын аркылуу кыймылдаткан булчуңдарды бошоңдотот. Клиникага чейинки изилдөөлөргө ылайык, ромашка ашказандагы жаранын пайда болушуна өбөлгө болгон бактерияны басаңдатат. Уктап жатканда да көмөкчү болот. Чай жана эфир майлары сыяктуу ромашка препараттары уйкусуздук үчүн да колдонулат. Ромашка тынчтандыруучу жана уйку индуктору деп эсептелет. Диабетти дарылоодо пайдалуу. Кант диабетине байланыштуу кыйынчылыктарды, кандагы шекерди төмөндөтүү жана боордогу гликогендин дүкөндөрүн көбөйтүү менен жеңилдиктери аныкталды. Ошентсе да ромашканын кант диабетин дарылоодо пайдасы толугу менен баалоо үчүн дагы бир топ изилдөө керек.